Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 29 майда Кыргызстандын аскер кызматкерлерин өлкөнүн куралдуу күчтөр күнү менен куттуктады. Жолдош жоокерлер, сержанттар, старшиналар жана прапорщиктер, жолдош офицерлер жана генералдар, урматтуу куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, сиздерди Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнү менен куттуктайм. Биздин армиябыз өлкөбүздүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, конституциялык түзүлүшүн сактоо жана жарандарыбызды коргоо үчүн мамлекеттин ишенимдүү тиреги. Акыркы жылдары армияны материалдык техникалык жабдуу, заманбап аскер техникалары жана куралдар менен камсыз кылуу жакшырууда. Аскердик башкаруу системасын жана куралдуу күчтөрдүн өз ара иш-аракеттерин өркүндөтүү жүрүп жатат. Аскер кызматкерлеринин социалдык абалын жакшыртуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыты катары улантылууда. Улуу жеңиштин 75 жылдыгында аталарыбыздын даңктуу жолун жана аны уланткандарды терең таазим менен эстейбиз. Биз ата мекенди коргоочулардын аскердик салтанаттарын улантууга жана өркүндөтүүгө милдеттүүбүз. Атуулдук менен аскердик милдетти абийирдүү аткарып жатканыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Чын ден соолук, бакыт таалай жана ийгиликтерди каалайм. Бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүнкү күнү кайсы экономикалык субъекттер иштебей турарын жана кандай иш-чараларга чектөө алынбаганы, ошондой эле эртең 1-июндан тарта экономиканын кайсы тармактарына иштөөгө уруксаат берилгендиги тууралуу айтып берди. Маданий, спорттук, илимий, үй-бүлөлүк, эскерүү жана массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Той аш сыяктуу эл көп чогулган жана маданий спорттук иш-чаралар чектөөдө турат. Көңүл ачуучу жайлардын, түнкү клуб, караоке жана башка интернет клубдардын, компьютердик оюн жайларынын иштөөсүнө уруксаат бериле элек. Андан тышкары кинотеатр, соода жана оюн зоок борборлорундагы тамактануучу жайлардын, балдардын оюн зоок жайлары, оюн аянтчалары, анын ичинде соода борборлорунда жайгашкан балдар ойной турган жайлардын ишмердүүлүгүнө чектөөдө турат, деди ал. Ошондой эле анын айтымында учурда билим берүү борборлору, тил курстары жана кызматтар ишин жандандырбай турат. Ал борборлор аралыктан иштей алышат, алардын айрымдары бул ыкма менен иштеп жатат. Бирок бир аудиторияда чогултуп сабак өткөрүүгө болбойт, деди ал. Ал билдиргендей, бүгүнкү күнү эл ташыган автобус, кичи автобустардын аймактар, шаарлар ортосундагы каттамдарына киргизилген чектөө алына элек. Бул маселеге кийинчерээк кайрылалы деп турабыз. Бул тармакта да көп жарандарыбыз эмгектенерин билебиз. Бирок коркунуч абдан чоң. Эмнеге ички аба каттамдарына уруксаат берилип, бирок ички жол каттамдарына уруксаат берилген жок деген суроо жаралышы мүмкүн. Аба каттам аркылуу жарандар учак менен бир жерден экинчи жерге тез жетип алат жана ооруну жуктуруу тобокелдиги азыраак болот. Ал эми автобус, кичи автобус бир аймактан бир аймакка барганда 6-7 же 10 сааттап жолдо жүрүп калат. Кокустан арасында ооруган бир адам боло турган болсо, ошол жердеги башка кишилерге оору жугушу мүмкүн, деди. Буга катар эле биринчи вице-премьер-министр эртең 1-июндан баштап ишин баштай турган тармактарга да токтолуп өттү. Бүгүнкү күндө биздин иштеп чыккан пландын негизинде 1-июндан тартып бир топ ошол экономиканын тармактары дагы ишке кирет. Токтолуп айта кете турган болсом, бул керектөөчү товарларды жана тамак аш азыктарын өндүрүү жана соода сатык чөйрөсүндөгү иштин бардык түрлөрү иштейт. Экинчиси, калкты тейлөө кызматтары тармагындагы иштин бардык түрлөрү. Ага чейин кээ бир калкты тейлөө кызматтарынын тармактарын биз ишке киргизгенбиз. Анан калган бардык калкты тейлөө тармактары ушул 1-июндан баштап иштөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Андан сырткары аудит жана консалтинг компаниялары иштеп башташат. Жарнама агенттиктери дагы ушундай эле иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Андан сырткары бүгүнкү күндө биздин көпчүлүк элибизде ушундай суроону жаратып жаткан туристтик жана эс алуу жайлары, эс алуу үйлөрү, пансионаттар, тарыхый жайлар жана башкалар иштеп башташат. Бундагы атайын кандай тартипте иштөө боюнча биздин медицина, саламаттык сактоо министрлигинин иштеп чыккан эрежеси, алгоритм негизинде иш алып барылыш керек.
Кыргызстан боюнча обсервацияда 2467 адам жатат жана коронавирус жуктурган 558 адам бейтапканаларда дарыланууда. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Коронавирус жуктурган 10 адамдын абалы оор, анын ичинен 6 киши реанимацияда жатат. 88 адамдын абалы орточо оор, 460 бейтаптын абалы канааттандырарлык, деди ал. Анын айтуусуна караганда, коронавирус жуккандар менен жакын байланышта болгондордун саны 29 майга карата 7222 адамга жетти. Байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал экенин да айтты. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 29 майга карата коронавирус жуктурган 68 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 1662-ни түзөт. Алардын ичинен 1088 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 16 адам каза болду. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны бүгүн 1662 учурга жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 162, Ош областында 217, Ош шаарында 179, Чүй областында 123, Бишкек шаарында 406, Баткен областында 29, Нарын областында 314, Ысык Көл областында 14, Сол Илецтен мурда келген биздин мекендештердин арасынан 119 чыгып катталган. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан 78 учурга барды. Мындан тышкары Россия Федерациясынан дагы келип жаткан жарандардын арасында, мекендештерибиздин арасында дагы 21 учуру лабораториялык тастыктоолордун негизинде обсерваторлордо мына табылып чыкты. Эртең 1-июндан тарта Ысык көлгө эс алууга барууга болот. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов билдирди. Бардык объекттер 1-июндан тарта ишин башташы керек. Албетте, санитардык талаптардын аткарылышы боюнча комиссия чыгып текшерет, бирок 1-июндан тарта Ысык көлгө барууга болот, деди министр. 1-июндан баштап 2020 жылдын бүтүндөй Кыргызстан боюнча туристтик субъектилердин бардыгы өз ишмердүүлүгүн баштоо боюнча чечим кабыл алынды. Булар пансионаттар, эс алуучу жайлар, парктар, пляждар жана негизи эле туризм секторуна тиешелүү болгон бардык субъектилер кирет. Албеттүү түрдө азыркы учурга абалга жарашык санитардык эрежелер менен, санитардык нормалар менен сактоо менен ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Көбүнчөсү эми бул эки багытта жүргүзүлүшү мүмкүн. Биринчиси ошол субъект имараттарга тиешелүү болгон нормалар жана негизги туристтердин өзүнө тиешелүү болгон эрежелер. 1-июндан баштап элдер көбүн эсе азыркы учурда сурап аткандай Ысык көлгө барышы мүмкүн. Ысык көлдө биринчи эле балыкчы постунан өтүү шарты. Ал жерде эч кандай тоскоолдук болбойт. Каалаган турист, каалаган эс алууну каалаган биздин жаран бүгүнкү күндө каалаган туристтик объектисине барышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде мисалы Ысык көлгө киребеште балыкчы постунда анын температурасы текшерилип, анан атайын баягы каттоо кагаздар жүргүзүлөт. Ошодон кийин тоскоолсуз Ысык көлгө барып бүгүнкү күндө эс алганга бардык мүмкүнчүлүгү бар. Быйыл 3 айда айыл чарба продукциясы 5 миллиард 383,9 миллион сомго экспорттолду. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодуев билдирди. Анын айтымында быйылкы жылдын биринчи чейрегинде экспорт 2019 жылга салыштырмалуу 12,2%га жогорулаган. 5 миллиард 383,9 миллион сомго ар кандай айыл чарба продукциялары сыртка чыкты. Мал чарба продукциясынын экспорту 382,5 сомду түздү. Анын ичинен тирүүлөй малдын экспорту бир топ жогорулады. Быйылкы жылы 3 айдын ичинде 8,8 миң баш мал сыртка чыгарылды. Ал былтыркыга караганда 2,4 миң башка көп. Былтыр кургатылган жер жемиштер 17,287 тонна экспорттолсо, быйыл биздин ишкерлер тарабынан 28,542 тонна кургатылган жер жемиш сыртка чыгарылды. Тамак ашты кайра иштетүү тармагы боюнча сыртка чыгарылган продукциянын акчалай көлөмү 18,6%га көбөйдү, деди. Негизи биринчи кварталда былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 2019 жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу экспортту сыртка чыгаруу 112,2%га жогорулады. Эгерде биз аны акчалай түрүндө айтсак 5 миллиард 383 миллион
900 миң сомго ар кандай айыл чарба продукциялары сыртка чыкты. 3 багытта экспортко айыл чарба продукция чыгат. Биринчиси мал чарба продукция боюнча негизи мен айтып коюшум керек 382,5 миллион сомго продукция чыкты. Анын ичинен тирүүлөй малдын экспорту бир топ жогорулады. Эгер акчага салсак 78%га көбөйдү. Быйылкы жылы 3 айдын ичинде 8800 баш сыртка чыкты. Ал былтырга караганда 2400 башка көп. Буну да биз белгилеп коюшубуз керек. Акча жагынан 2 миллион 309 миң долларга сыртка көп жөнөтүлдү. Кыргызстандагы бардык базарларда бет кап режими жана башка күчөтүлгөн санитардык эпидемиологиялык коопсуздук чаралары катуу сакталышы керек. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү маалымдайт. Белгилүү болгондой, калаадагы коомдук жайларда инфекция чыккан учурлар катталууда. Булардын бири Бишкек шаарынын жашоочусунун кайрылуусу болду. Сыягы ал вирусту ири базарлардын биринен жуктурган. Өлкөдөгү бардык базарларда өзгөчө Бишкек шаарында санитардык эрежелерди сактоону тартипке келтирип көзөмөлдөө керек. Базарларда иштеп жаткандар жана ал жака баргандар бет капты милдеттүү түрдө тагынуусу зарыл. Базар жетекчилиги ушул маселе боюнча тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөөнү толук жоопкерчилигине алышы шарт. Санитардык кызматтар жергиликтүү бийлик органдары ириделген Дордойдон баштап республикадагы башка базарларга чейин санитардык эпидемиологиялык текшерүүлөр боюнча ишти күчөтүүгө тийиш. Ошондой эле коомдук жайларда да жана эл көп чогулган жерлерде да мындай иштер туруктуу негизде жүргүзүлүшү шарт, деди Кубатбек Боронов. Республикалык штабтын мүчөлөрү бүгүнкү күнү калк арасында коронавирус инфекциясы жок жана ал адамдардын жашоосуна жана саламаттыгына коркунуч келтирбейт деген пикирлер талкууланууда. Коронавирус бар, бул дүйнөлүк пандемия. Вирус өлкөбүздө жайылып жатат жана бет кап тагынуу, аралыкты сактоо, колду бат-баттан жууп туруу, социалдык байланыштарды кыскартуу сыяктуу санитардык эрежелерди сактабай коюу ар бир адамдын өмүрү үчүн кооптуу. Коронавирус бар экендигин таануу бул жоопкерчиликсиздик, деди биринчи вице-премьер-министр. Бишкекте коронавирусту жуктургандар көп аныкталып жаткандыгына байланыштуу оорунун белгилеринин бар жогу тууралуу жашоочуларды кыдырып сурамжылоо иштери уланууда. Республикалык штаб жарандарды илдеттин белгилери пайда болсо медициналык мекемелерине кайрылууга жана өз алдынча даарыланбоого чакырат. Ыкчам штаб талаптагыдай тартипти орнотуу, санитардык көзөмөлдөө жана төрөт үйлөрүндө жаңы көз жарган аялдардын саламаттыгы үчүн тийиштүү коопсуздук шарттарын түзүү боюнча тапшырмалар берилди. Жалпы республикалык тестирлөөгө катталган бүтүрүүчүлөрдүн саны 41.727-ни түздү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 15 майга чейин жалпы республикалык тестирлөөгө катталууга үлгүрбөй калгандарга кошумча мүмкүнчүлүк берилет. Алар 20 июндан же 23 июндан саат 13:00-дөн 15:00-га чейин тест борборуна кайрылышы керек. Жогорку республикалык тестирлөө 21-25 июнь күндөрү өтөт. Ал эми жыйынтыктарды жарыялап таратуу 13-19 июлда жүргүзүлөт. Өткөн жылы жалпы республикалык тестирлөөгө катталгандардын саны 41.280-ди түзгөн. Ош шаарында эпидемиологиялык кырдаалдын курчуп кетпеши үчүн санитардык талап катуу көзөмөлдөнөт. Санитардык рейд Ош шаарындагы бир катар тамактануучу жай жана банктарда жүрдү. Каладагы 7 мобилдүү топтун бири текшерүүнү соода түйүндөн баштады. Мында дароо эле талаптар аткарылбаганы байкалды. Эл көп келген соода түйүнгө бир канча жолу эскертүү берилсе да медициналык каражаттар орнотулбагандыгы көрүнүп турду. Сатуучу үчүн коюлган негизги талап санитардык китепчесинин дагы мөөнөтү аяктаган. Мындан улам эреже бузуу коюлуп, сатуучуга жана соода түйүнгө айыппул салынды. Мобилдүү топ бейт капсыз кардардын кирүүсүн чектөөнү эскертип, атайын көрсөтмө кагаздарын таратты. Коробкалар келет ба, коробкаларды обработка кылып, анан киргизиш керек. Если экспедитор маскасы жок, перчаткасы жок болсо, албагыла. Азыр мына продукция без обработки келди, кайтаргыла. Ал арада шаардагы Тойбос фирмасынын кызматкери бет капсыз санитардык эрежени бузуп, товар алып келди. Санэпид кызматкери түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө мында келишпестиктер орун алды. Жок, сен офистен жерде жүрөсүң. Ошо талапка жооп бере турган болуп тур анда. Бас эшке чыгып сүйлөшөбүз. Андан соң санитардык көзөмөл тест татым жайда уланып, коюлган талап аткарылып жатканы байкалды. Атап айтсак, кардардын коопсуздугу үчүн тийиштүү шарт түзүлүп, 1,5 метр аралык сакталган. Калкты тейлеген кызматкердин баары медициналык кароодон өтүп, санитардык эреже сакталуу. Тамактануучу жайдын администратору эрежени кардарлар сактабай түшүндүрүү иштеринде кыйынчылык жаралып жатканын белгиледи. Калктын саламаттыгы үчүн ар бир кардардын жоопкерчилиги ишкерде экенин кошумчалады. Клиенттерден сурантабыз, киргенден сөз маскасы жокту, маска такып келиңиз деп сурантабыз. Киргенде колун обработка кылган обязательно дезинфекция кылып атабыз. Эми кээ бирки клиенттер
жана көбүнчө жашы чоңураактар. Мунун спирти бар экен деп заставить эте албайбыз, бирок колубуздан келишинче ар бир кирген клиентти эскертип айтканга аракет кылып атабыз. Шаардын так ортосундагы Араван кичи аймагындагы катар жайгашкан дүкөн, тамактануучу жайлардын баары көзөмөлдөн өттү. Сатуучулардын өздүк санитардык китепчеси, коюлган талаптар текшерилди. Сатуучулардын айтымында азыркы учурда ооруга кайдыгер мамиле жасаган кардар көбөйүп, бет кап тагынуу талабын аткарбай жаткан учур көп катталууда. Кермегелер десек, биз билен сырча так чыгарышмакчы. Ошонго биз харакат кылабыз, илажы барча маска менен киришке. Рейд кафелерде да уланды. 10дон ашуун кызматкер иштеген жайда дене табы текшерилбей, орундуктар тыгыз жайгашкан. Медициналык каражаттар орнотулганы менен туура колдонуу зарыл экендигин эпидемиологдор эскертти. Эреже бузуу фактысы аныкталган соң 153 берененин негизинде 3000 айыпка жыгылды. Предписанияны аткарбаган үчүн 293 статья 2 категориясы менен айыппул салынат. Азыр энди если бу сиз юридический лицону или физический, юридический лицо болсо 13 000 айыппул салынат, если физический болсо 3 000 салынат. Санитардык рейд ишкананын мамлекеттик жеке менчигине карабай текшерүүлүүдө. Айыл банкты бөлүмүндө жумуш санитардык нормага ылайык жүргүзүлбөй жатканын мамилдүү топ билдирди. Бул убакка чейин эскертүү берилген медициналык каражаттар коюлбай жарандар үчүн кооптулук бар экени белгиленди. Натыйжада 13 000 сом айып салынды. Башка банктарда дал ушундай көрүнүш. Бүгүн жалпысынан 8 объект текшерилип, 26 000 сом айып салынды. Банкка кирдик, 2 банкка кирсек, аларда биз берген санитардык көрсөтмөлөрдүн бөлүтүндөрүн аткарбагандыгына байланыштуу аларга да 3 000 сомдон штраф салынды. Ошондой эле Компот кафесине дагы 5 000 сом штраф салынды. Аларда дагы ошол биз айткан талаптар аткарылбагандыгы үчүн. Экономиканы жандандыруунун 3-чү этабында бул тармактарда санитардык эрежелердин так сакталышы тыкыр көзөмөлдөнүп турары белгиленди. Текшерүүнүн алкагында бизнес чөйрөсү жабылбайт. Ооруга кайдыгер мамиле кылган ишкерлер айыпка гана жыгылары белгиленди. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.